Эми жооп бербесе болбойт. Бир балакай бар эмеде. Президенттин аппаратында. Балакай. Сапар Исаков деген. Ошолду жөн кылбай мага мындай жооп берип атат. Акипресс. С самого прилета на территорию Турции нам была оказана полная поддержка со стороны наших турецких братьев. На самом высоком государственном уровне. На самом высоком был Эрдоган, да? Она премьер, она спикер. Мы им благодарны за оперативное содействие и глубокое ценим их участие. И может төлөп ойбен аягымда келип мага тийишип атат. Объяснение бреда, бред это мой как наш сөздер. Объяснение бреда, который мы слышим в последние дни от Текеева, надо искать уже даже не в политической, а скорее в медицинской плоскости. Айтып атат. Мына мен айткандарым баары далилденген, муну жок дей албайт эч. Далилденип турат. Прокуратурасына бүт интеллектуал сапары кошулуп, Албекке жазып берген сочинениясын окудуңар. Президент наверное ачып шермендесин чыгарат. Эми ушул жана балакай Сапар Исаков ушул Текебай бред несет. Наверное, скорее причина медицинская дейт. Эми ушул Атамбаевка жакшылык кылып койдум дейт да. Мен айтам, Сапар, сен Атамбаевди дагы подставя. Да. Атамбаев ушуга окшогон адамдан көрө башка сүйлөбөгөн кызматкерди алыш керек. Эми Исаков ушинтип айтып койсо Текебай унчукпай калабы? Мен жооп берем. Муну Сапар айткан жок, муну Атамбаев айтты. Жооп берем. Атамбаевдин өзүн доктурга көргөзүш керек. Бул менин пикирим эмес, бүт кыргызстандыктардын пикири. Бүт кыргызстандыктардын пикири эмес, биздин бүт эл аралык партнерлорубуздун пикири. Атамбаевдин өзүн доктурга көргөзгүлө. Айтылбай турган сөз эле мына ушинтип чукалап отуруп айтырып алышат. Мына эми Армения менен Грузияга мамлекеттик визит жасайт экен. Эмнеге? Мөөнөтү бүтөйүн дегенде Шаршокот менен айылга барып алайын дегеле. Эмнеге бар? Ал өлкөлөр менен биздин соода экономикалык аралыгыбыз ар дайым кичинекей болгон. Жакында өлүп кете турган түрү жок. Эми Турция менен жаңжалдашып атса, Турция признавать тааныбаган грек Киприн биз таанып 56-жылдык майрам менен атайын өчөшүп, кычышып, куттуктап атса. Больницадан чыга элек эмеде Москвада ошол жерден жатып тиги гректердин Киприн куттуктайм деп атат. Эми келип алып ушу гректер, түрктөрдүн дагы бир душманы деп элдешпей бири-бири менен айтышып жүргөн Арменияга учуп кетип атат. Мен бир Кудайдан тилегеним эле барып жанагы армяндардын геноцидине коюлган памятникке гүл коюп койбос эле болду. Кудай сактасын. Анда түрктөр менен бирөтөлө колушобуз. Эми Грузияга барып атты, көрүп келсин аябай. Арменияга чейин баргандан кийин. Рахмат.